Қалада 5 партияның бадырайып үгіттеуге бағытталған жарнақтар шиттерден орын алған. Жергіліктілер шайлоо өнөктүгү өтөрү менен же үгіт күнү токтогондон тартып алып салуу керектешет. Ушунчалык буларга агитация кылгандан бүттү да. Ошол күндөн кийин уже бир күнгө өз закон бар, закондун негизинде ошо бир сутка калганда алып ташташ керек эле. Бирок бул жерде эч ким көңүл да бурган жок. Мисалы биздин шаар өкмөт башчылары. Ошолар ич керек эле. Давайте, если тигилердин күчү жетпесе, силер бардын алып таштагыла деп. Бирок аны эч ким кылган жок. Ады бүгүнкү күнгө чейин турат. Уланып уланбай алардын өздөрүнүн иши да. Биз карапайым калктын сөз эчтери көтөгөндөн кийин биз айткан менен ким угатат? Алилингенден бизге пайдасы кандай, зыяны кандай? Алыныш керек өзү негизи. Борбордук шайлоо комиссиясынын Жалал Абад жана Сузак району боюнча өкүлү Турусбек Өмүрзаковдун айтымында шайлоо өнөктүгүнүн мыйзамына ылайык партиялардын жарнактык негиздеги чакырыктары 10 күндүн ичинде алынуусу керек. Кыргыз Республикасынын жергиликтик кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 23 беренесине ылайык шайлоо үгүт материалдары, билбордтор, плакаттар, баннерлер да кирип кетет. Булар шайлоо күнүндагы ордунда сактала берет. Аны ушул эле мыйзамдын 26 беренесинде бул ушул эле агит материалдары илинип турган шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин 10 күн аралыгында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан алынат. Калаадагы ар түрдүү типтеги көрнөк жарнактарды шаардык мэриянын алдындагы көрнөк жарнактар бөлүмү илүү алуу боюнча көзөмөлдөп карап турушат. Себеби шиттер жеке менчик. Бул боюнча биз эскертүүлөр беребиз партияларга. Бул жеке шиттердин бүт баары жеке менчик болгондуктан жеке өздөрү көзөмөлдөп, биз аларды контролдоп турабыз. Анан баары өздөрү алып, өздөрү монтаж кылышат. Биз эскертебиз. Бирок биз бүгүнкү күндө биздин автоунаабыз, муниципал автоунаабыз бузулуп калгандыктан кичине кечеңдеп жатат. Бирок шайлоонун 10 күндүн ичинде алып тазалап бүтүш керек. Өлкөдө кандай шайлоо өтпөсүн жарнактардын баардык түрлөрү илинип келет. Бирок шайлоо өткөн соң алынбай, шаардын көркүн бузган учурлар болуп келген. Барчынай Жанзакова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.